Евробиримдик Кыргызстанда таза жана ачык президенттик шайлоо болооруна ишенет. Бул туурасында Евробиримдиктин Борбордук Азиядагы өкүлү элчи Питер Бурян Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев менен болгон жолугушууда билдирди. Анын айтымында аталган биримдик Кыргызстандын демократиялык өлкө катары өнүгүшүн колдойт. Өз кезегинде фракция лидери Бакыт Төрөбаев Евробиримдиктин ВСП плюс программасынын негизинде Кыргызстан өзүнүн продукцияларын Европа өлкөлөрүнө чыгарууга мүмкүндүк алып жаткандыгын белгиледи. Келечекте Кыргызстан ЭАЭП жана Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында финансылык жана административдик борборго айланышы керек, деди Төрөбаев. Мындан тышкары фракция лидери Евробиримдик менен тыгыз кызматташууга даяр экенин билдирип, Өнүгүү прогресс партиясы аймактарды өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруп жаткандыгын айтты. Наша партия, Өнүгүү прогресс, наша фракция, мы всегда открыты, мы не закрываемся. Мы со всеми международными донорами, организациями, со всеми работаем, присутствуем, даже они даже нам помогают, проводят тренинги, помогают в партийном строительстве, помогают в идеологии. Очень много позитивных моментов есть. Я думаю, что ваше сегодняшнее присутствие в Кыргызстане это тоже во благо нашего народа, нашей страны. И мы только должны брать от вас все самые хорошие, приятные ценности. Мы надеемся, что выборы президента подтвердят действительно что-то уникальное для Кыргызстана, что для региона, что президенты меняются посредством честных и прозрачных выборов.